Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 5 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түндүгүрөгү, тагыраак айтканда түндүк батышы Кудайберген геология базарына жакын жерден 110 кварталдан ушул үй сатылып аттыр. Сиздерге ошол жөнүндө азыр маалымат берейин дегем туғандар. Азыр биринчи эле болуп жайгашкан жерин, келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Мен турган жер Талдысуйская жана Будинская көчөсүнүн кесилишинде турам тугандар. Бул жер 110 квартал болуп калат экен. Биздин бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй мына бул көрүп турган үйүңүздөр болуп калат тугандар. Мынакей угловойдо жайгашкан, бизнес кылганга ыңгайлуу. Азыркы учурга чейин деле үй ээси бул жакта магазин иштетип, жана бул жакта чачтырачка жаңы бир помещение куруп аткан учуру экен тугандар. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү көрүп турганыңыздардай кирүүчү эшиги бар, жана эгер сиздер машинеңизди киргизем десеңиздер, ал жагынан дагы чоң бараты бар экен. Азыр аны видеонун жүрүшүндө сиздерге көргөзөм. Жайгашкан жери жөнүндө дагы бир аз маалымат бере кетейин. Бир аз түштүрөк карай бассаңыздар, 1 километрден кийин Профсоюзная көчөсү болуп калат. Геология, Кудайберген, Дордой Моторс жана бул жактагы Сары Өзөн дыйкан базары жакын эле жерде болуп калат. 1,5 километр, 1 километрдей аралыктарда. Андан ары жана айткандай эле бул жакта буга чейин иштеп турган магазин болгон экен. Арендатор иштеткен экен тугандар. Азыркы учурда арендатору жакын каракта иштетпей калыптыр. Андан ары газ, мына көрүп турасыздар, газ бар, свет, суу бар эле бар экен. Канализация деле жакын каралыкта келет деген ойду айтты үй ээси. Анан мектепке, садикке бул жакта геология базарынын өйдө тарабында Профсоюзная Патриция Лумбы көчөсүнүн кесилишиндеги мектеп, садиктерге барат экен тугандар. Эми үй жөнүндө маалымат берейин. Бул мына 108 квадрат метрлик үй, мына чоң үй. Анан бул жакта 50 квадрат метрлик магазин. Анан бул жакта жаңы эле чачтырач үчүн курулган бир помещение деле бар экен. Тышкы тараптары баарыныкы утеплять этилген, көрүп турганыңыздардай текстура чачылган тугандар. Тышкы тараптан утеплять этилиптир. Жери документ боюнча 6,5 соток, фактически 7,5 сотоктон деле көбүрөөк экен. Мынакей бул коросу тугандар. Алды тарабы навес. Мынакей бул жактары деле навес болгон. Бул жакта кандайдыр жер жемиш экенге бир аз жерлер жана бактар деле бар экен. Анан туштагы бул жактагы үйлөр ал квартиранттар үчүн салынган үйлөр экен. Ал жерде деле 3 квартиранты бар. Үй бар, 3 квартирант үчүн салынган. Азыркы учурда ичинде 3 квартиранты деле бар экен тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Азыр биринчи болуп сиздерге үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып, анан магазин ички тараптарын көргөзөм. Бул жактагы чачтырачтын ички тараптарын көргөзүп, калган маалыматтарды берем тугандар. Жанагы айткан машина киргенге болгон бул жактагы мына ворота бул жактан орнотулган тугандар. Эми үй жөнүндө айтсак, мынакей киргенде эле мондай навес бар. Бул негизи кирүүчү эшиги, ошондой темир эшик орнотулган тугандар. Андан ары түз кирсек, прихожка жайгашкан. Мынакей потолок пластик экен. Ушул жерден эле сул тарапка кирсек, душ жайгашкан тугандар. Мынакей суу арестон менен жылыйт. Ички тарабына раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Бул жакта ушундай душевой кабинасы деле бар. Андан ары ушул эле прихожкадан түз өтсөк, бул жакта кухня тугандар. Жана айткандай эле газ бар, мына газовый плита деле бар экен. Ушул жерден түз өтсөк, анан тамактануучу бөлмө жана ушул жерлерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Биринчи болуп сиздерге бул жактагы залды көргөзөйүн. Бул жак зал тугандар. Потолок гипсокартон экен. Түштүк тараптан чоң терезе орнотулуптур. Полу ламинат. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Андан ары андан кийинки бөлмө бул жакта дагы бир мондай бөлмө бар экен. Дубалдар обой. Түштүк тараптан терезе орнотулган, пол ламинат. Окей, мына ушундай көрүнүштө тугандар. Эми кайра эле бул жака чыгып, калган бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жер тамактануучу бөлмө жана ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бир спальня бөлмө бар экен. Мынакей түндүк тараптан терезе орнотулган. Анан кайра эле тамактануучу бөлмөгө чыгып, түз өтсөк, бул жакта
бир детский бөлмө бар экен туугандар. Ушундай көрүнүштө. Түндүк тараптан бул жака деле терезе алдына отуруптур. Мынакей туугандар, эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Кайра эле мен үйдүн короосундамын туугандар. Азыр сиздерге бул жактагы помещениялардын ички тараптарын бир чекинен көргөзөйүн. Бул жакта буга чейин магазин иштетишкен экен, 50 квадрат метр. Мынакей. Жакын деле арендатор Казакстанга кеткениге байланыштуу жабылды деп айтты үй ээси. Эгер кимден ким сатып алсаңыздар, сиздер андан ары улантырып иштетсеңиздер деле мынакей полкалары баары даяр, холодильниктер деле даяр турат туугандар. Ушундай көрүнүштө. Бул жактан көчө тараптан кирүүчү эшик, ал жактан үй тараптан кирүүчү эшиги бар экен. Андан ары бияктарды көргөзөйүн, андан кийин чыгып жатып сиздерге чачтыраш ички тараптарын деле көргөзөм. Бул жер чачтырашка расчет алынып, бирок азыркы учурда толук бүтө элек. Андан ары бул алды тараптары брусчатка чапталган, баардык жерин жана мына бул жакта жанакы 3 квартирант үчүн салынган үй туугандар. Ага өзүнчө ал жактагы эшик менен айланып кирет экенбиз. Эми бул жакта пескоблок менен бүтүрүлгөн летний кухня. Мынакей. Үйдүн тышкы туалет бул жакта жайгашыптыр туугандар. Ал деле пескоблок менен бүтүрүлгөн. Ал бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Ары туугандар, мына бул жактан сиздер эгер машина менен кирсеңиздер, ушул жактан кирсеңиздер болот машинеңиздер менен. Бул үйдүн батыш тарабы. Чат ит күчүк байланып турат. Мынакей туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Тегеренте көчө тарап, бул тараптары пескоблок менен тосулуптур туугандар. Эми ал жактагы чачтырашты көргөзөйүн, андан соң барып квартиранттар жашаган квартираны деле көргөзөйүн. Кайра эле чыгыш кире беришинде турам туугандар. Эми сиздерге бул жактагы жаңы эле курулуп жаткан чачтыраштын ички тараптарын көргөзөйүн. Мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туугандар, мынакей. Бул жактан өзүнчө кирүүчү эшик деле бар экен. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө потолок пластика, пол кафель экен. Квартиранттар жашаган үйгө туугандар өзүнчө бул жактан эшик менен кирет экенсиздер. Мынакей. Азыркы учурда 3 квартирант жашайт. Бардык квартиралар толук турда туугандар. Толук турда туугандар. Ички тараптарында квартиранттар бар болгонуна байланыштуу көркө салган жок. Негизи боюнча киргенде прихожка, анан кийин дагы бир адам жашаганга бөлмөсү бар экен. Прихожка, анан дагы бир бөлмө. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Мен кайра эле бул үйдүн алды тарабындамын туугандар. Эми сиздерге бул үйдүн баасын айтайын. $70,000 сурап атышат үй ээси. Сүйлөшүү болот. Анан варианттар бар туугандар. 2 бөлмөлүү шаардан квартирага. Анан же болбосо кандайдыр бир акчаңыздар жетпей калса, машине деле кошуп берсеңиздер болот экен. Аны толук түрдө үй ээси менен звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Үй 110-квартал. Геология, Кудайберген, бияктан Сары Өзөн базарларына жакын. Жердин аянты документ боюнча 6,5 сотук. Фактически 7,5 сотуктан көрө экен. Суу, свет, мектеп жакын жерде бар. Мектептер, суу, свет бар, газ бар туугандар. Мына ушундай негизги маалыматтары. $70,000 сүйлөшүү болот. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Лайктан басыңыздар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.